Аба ырайынын кескин өзгөргөнүнө байланыштуу энергетиктер Кадамжай шаарында калктуу электр энергиясын үнөмдүү колдонууга чакырып, атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Иш-чаранын алкагында Кадамжай шаарында жайгашкан кафе, ресторандар, дүкөндөргө кирип электр кубатын көп колдонгон тургундарга жылытуу үчүн электр тогунан башка альтернативдүү жолго өтүүнү суранышты. Түшүндүрмө иштерин алып барып атабыз. Сиздерди электр энергиясыны үнөмдөш үчүн чакырган келдик. Электр энергияны жылытуу үчүн эмес, жарыктоо үчүн колдонушуңузду суранып кетип. Баткен электр тармактар ишканасынын электр энергия сатуу бөлүмү учурда Баткен аймагынын Кадамжай районунда түшүндүрүү электр энергиясын үнөмдөө боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөбүз. Бүгүнкү учурда Кадамжай ретинин инспекторлору менен биргеликте электр энергиясын колдонгон кафе, ресторан, дүкөндөргө түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Аталган түшүндүрүү иштери мындан ары күн сайын уланып элге жеткиликтүү маалымат жеткирилет. Белгилей кетсек, Кыргызстанда Токтогул суу сактагычында суу аз болгонуна байланыштуу энергетиктер калктуу электр энергиясын үнөмдөөгө чакырып, эгерде үнөмдөбөстөн колдонсо, электр жабдыктарына ашыкча күч келип, жарыктан чыгуусун байма-бай эскертишүүдө.